Men Mekkenin en darajalı ayalı Hintmen. Өмүрүн сахнага арнап берилген образдарды таамай ачып, чыгарманын көркүн арттырган Саадат Гөгөеванын куттуу спарада эмгектенгендигине быйыл туура 43 жылдын жүзү болду. Бул жылдар аралыгында ондогон спектакльдерде түрдүү кейипкерлердин образын жогорку чеберчиликте аткарып, ыр-ырдап көрүүчүлөрдүн көңүлүнөн түнөк тапкан. Ушу сахнада мен өмүрүм өттү, жаштыгым өттү, жашоом өттү. Бала чакамды ушул сахнада иштеп жүрүп, кичинекей тыйым менен бактык, чоңойттук. Бул сахна мен үчүн эң ыйык нерсе, эң ыйык. Мен бул сахнаны, ушул помещенияны аябай жакшы көрөм, сүйөм десем да болот. Кыскасы, сахна менин жашоом, өмүрүм. Саадат Гөгөева кесиби боюнча эстрада артчысы. 1981 жылы Муратбек Рыскулов атындагы Нарын академиялык музыкалуу драма театрынын босогосун аттап, Капар Медетбеков, Бакирдин Алиев, Сагыйба Чечейбаева жана башка ондогон таланттар менен катарлаш жүрүп, эмгектенип көптү үйрөнгөн. Ыр аткаруу менен гана чектелбестен спектакльдерде роль жаратып, киного тартылып, өнөр дүйнөсүнүн тереңине сүңгүп кирип, талбай иштеп келет. Бул үчүн бир катар облустук, республикалык жана эл аралык фестивалдарда сыйлыктарга ээ болгон. Талбаган үзүрлүү эмгеги маданиятты өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык Саадат Гөгөева Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамына ээ болду. Эгемендүүлүк күнүнө карата айтылган жаңылык айымды кубанычка бөлөп турган чак. Эмгегибиз мынакей биздики сиңди да. Анан бай эл айткандайчы. Анан ошо сиңген убакта алып атканыма да шүгүрчүлүк. Өзүмө ылайыктуу ролдор берилсе, ойносомбу деген ойдо турам. Көп жылдык мээнеттин аркасында келген сыйлык артисттин шыгына шык, демине дем кошуп, дагы да театр сапарасында көрүүчүлөр үчүн жаңы чыгармалардын үстүндө иштөөгө өбөлгө болду дейт. Чапара Садыкказиева, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө деми, Нарын шаары.